Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Азыр кыргыз тили сабагы. Баарыбыз сабакка даяр болсок, анда баштайбыз. Бүгүнкү турган темабыз маданияттуу балдар. Кана баарыбыз чогуу буларды кайталайбыз. Салам айтып барабыз. Ордубуздан турабыз. Саламатсызбы, эжеке? Сабакка көңүл бурабыз. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабактын максаты саламатсызбы, рахмат, кечиресиз, кечирип койчу деген сөздөрдү үйрөнөбүз. Ошондой эле бул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Досторубузга жана өзүбүздөн улууларга кандай мамиле жасоо керектигин үйрөнөбүз. Балдар, силер кандай сылык сөздөрдү билесиңер? Мен ишенем, бул сылык сөздөрдү колдоносуңар силер. Рахмат, сураныч, кечиресиз, кечирип коюңузчу, саламатсызбы. Кутман таңыңыз менен, кутман күнүңүз менен, түнүңүз бейпил болсун, жакшы калыңыз. Кутман таңыңыз менен деп биз эртең менен турганда айтабыз. Ал эми кечинде уктаарда түнүңүз бейпил болсун деп айтабыз. Эгерде өзүбүздөн улуулар менен коштошуп жатсак, жакшы калыңыз. Ал эми өзүбүздүн досторубузга, жегичүүлөргө жакшы кал деп айтсак туура болот. Бул сылык сөздөрдү биз дайыма колдонушубуз керек. Эгерде сылык сөздөрдү колдонсок, биздин сөзүбүз жагымдуу жана уккулуктуу болот экен. Бул сүрөттөргө көңүл бурабыз. Биринчи сүрөткө көңүл бурсак, чоң апа менен чоң ата конокко келип жатышат. Аларды кызы тосуп алды. Кайсы сыйкырдуу сөздү колдонду? Албетте кош келиңиздер деп жагымдуу тосуп алды. Экинчи сүрөткө көңүл бурсак, бала кызды таарынтып койду. Эмне деп кечирим сурайт? Кечирип койчу деп айтат. Окуу китебибиздин 61 бетин ачабыз. Диалогту окуйбуз. Келиңиз, чоң эне, төргө өтүңүз. Нандан алыңыз. Чай ичиңиз, чоң эне. Рахмат, айланайын. Көңүл бурсаңар, бул диалогго келиңиз, өтүңүз, алыңыз, ичиңиз сылык түрдө айтылып жатат. Небереси чоң энесине сылык сүйлөйт экен. Ал эми чоң эне кайсы сыйкырдуу сөздү колдонду? Албетте рахмат деген сөздү колдонду. Окуу китебинин 61 бетинде мындай ыр берилген. Айланайын кызым деп эркелетет энекем. Мен да абдан сүйүнүп, ысык кылып чай берем. Эми суроолорго жооп беребиз. Чоң энеси эмне деп эркелетет экен небересин? Албетте айланайын кызым деп. Чоң энесине эмне берет экен кызы? Ысык кылып чай берет экен. Колдонмо дептерибиздин 80 бетин ачабыз. Бул сүрөттөргө көңүл бурабыз. Биринчи сүрөттө чоң эне ооруп калды. Ага кызы эмне берип жатат? Ысык кылып чай берип жатат. Экинчи сүрөттө бала өзүнөн улуу кишине жетелеп баратат. Анткени бул кишинин көзү көрбөйт экен, ага жардам берип жатат. Үчүнчү сүрөттө чоң энеге бул кыз жардам берип жатат. Банка алып берип жатат. Ал эми 4-сүрөттө болсо,
Чоң энеге кыз эшикти ачып, кириңиз деп жатат. Бул 4 сүрөттө эмнени байкадыңар? Бул 4 сүрөттө өзүнүн улууларга жардам берип жатат. Демек, биз өзүбүздүн улууларга жардам берип, аларды сыйлашыбыз керек экен. Колдонма дептердин 80-бетинде бул көнүгүү берилген. Сүрөттөргө карап сүйлөмдөрдү толукта дейт. Чоң энем ооруп калса эмне кылам? Же чоң энем ооруп калса эмне берем? Майыптарга, карыяларга жолдон өтүүсүнө эмне кылам? Мисалы, тээ бала көзү көрбөгөн кишиге жолдон өтүүсүнө эмне кылды? Улууларга ар дайым жардамчы кандай сөз колдонобуз? Бул сүйлөмдөрдү өз алдыңарча толуктап көргүлө. Чоң энеме эшик кайсы сөз келет? Ойлонуп көрсөңөр. Анда эмесе сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Сүрөттөргө карап сүйлөмдөрдү толукта. Чоң энем ооруп калса, чай беремин. Майыптарга, карыяларга жолдон өтүүсүнө жардам беремин. Демек, жардам берип жатат. Улууларга ар дайым жардамчы боломун. Чоң энеме эшик ачып беремин. Дептерибизге бул көнүгүүнү жазабыз. Сүрөттөргө карап жооп беребиз. Бала кайсы сүрөттө туура иш аракет кылып жатат? Биринчи сүрөткө көңүл бурсаңар, өзүнүн улуулардан мурун автобуска чуркап чыгып бара жатат. Туурабы бул кылганы? Жок, албетте. Экинчи сүрөттө бала биринчи чоң энени автобуска чыгарып жатат. Болбосо чоң энеге жардам берип жатат, Баланын кайсы жасаган иш аракетин туура деп баалайсыңар? Албетте, Б сүрөтүндө берилген. Автобуста кыз чоң апага орун бошотуп берди. Туурабы? Же өзү отуруш керекпи? Жок, бул кыз орун бошотуп бергени туура. Кайсы сүрөттө бала туура кылды? Биринчи сүрөткө көңүл бурабыз. Бала отурат, ал эми чоң эне турат. Экинчи сүрөттө бала орундукту бошотуп берди. Албетте, биз Б сүрөтүн тандайбыз, анткени өзүнүн улууларга орун бошотуп бериш керек. Кыз кайсы сүрөттө тамактануу адебин сактады? Биринчи сүрөттө сүйлөбөстөн тамагын жеп жатат, ал эми экинчи сүрөттө болсо тамак учурунда сүйлөп жатат. Албетте, биринчи сүрөттү тандайбыз. Демек, биз тамак жеп жатканда ашыкча сүйлөбөшүбүз керек экен. Эгерде оозубузда тамак болсо, тамагыбызды жутуп, андан кийин гана сүйлөсөк туура болот. Тамактануу адеби кайсы сүрөттө сакталган дейт? Биринчи сүрөткө көңүл бурсак, бала менен кыз ортодон алып жеп жатат, туурабы? Ал эми экинчи сүрөттө өзүнө ылайыгын гана табагына салып жеп жатат. Кайсы сүрөттө туура деп ойлойсуңар? Албетте, Б сүрөтүндө берилгени туура. Кайсы сүрөттө бала апасына жардам берип жатат? Биринчи сүрөткө көңүл бурабыз. Бала апа пальтосун өзү кийип жатат, бала карап турат. Ал эми экинчи сүрөттө бала апасына пальто кийишине жардам берип жатат, же пальтосун кийгизип жатат. Албетте, Б сүрөтүндөгү. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда кыздын колундагы шариктерде орусча сөздөр берилген. Кыргызчасын айтабыз. Биринчи сүрөт. Здравствуйте. Саламатсызбы? Экинчи шарда берилген. Спасибо. Рахмат. Добрый вечер. Кутман кечиңиз менен.
Спокойной ночи, түнүңүз бейпил болсун. Прости, кечиресиз. Добрый день, кутман күнүңүз менен. Бул сыйкырдуу сөздөрдү эстеп калабыз. Үйгө тапшырма. Окуу китебинде 61-бетте ыр берилген. Бул ырды жаттайбыз. Сабак үчүн баарыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.